Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында каракчылыкка шектүү жарандар аз убакыттын ичинде колго түшүрүлгөн. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 2020-жылдын 26 май күнү болжол менен саат 15:28 чамаларында Аламүдүн районунун ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө каракчылык фактысы болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Алынган маалыматтын негизинде райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон дарекке чыгышкан. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө болжол менен саат 10:30 чамаларында 62 жаштагы ЗР аттуу жарандын үйүнө бетине медициналык бет кап кийген жарандар киришип, үй ээсине карата күч колдонушуп, уруп, коркутушуп, 120 000 сомдук акчасын жана 10 000 сомдук алтын шакегин тартып алышып, окуя болгон жерден из жашырып кетишкени маалым болгон. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бириктирүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 202-беренеси каракчылык боюнча катталып, кылмыштын бетин ачуу үчүн тергөө кызматы тарабынан тиешелүү кызматтарга тапшырып берилген. Аламүдүн районунун ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында 2 сааттын ичинде кылмышка шектүү жарандар Бишкек шаарынан кармалышып, текшерүү учурунда кармалган жарандардын жанынан далил заттар жана белгисиз үлгүдөгү тапанча 5 огу менен алынган. Учурда зарылуу болгон экспертизалар дайындалып, кармалган 65 жаштагы К.А. 44 жаштагы В.Б. аттуу жарандар убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Сотко чейинки өндүрүш иштери улантылууда.